Намаз бул Кудай Таала пенде баласына качан ыйман келтирип мусулман болгондон кийин Аллах Тааланын эң алгачкы буйругу болуп эсептелинет. Кудай Таала акыймус сала, намазыңарды тургузгула деп буйрган. Бул буйрук болот. Ошон үчүн биздин аалымдар айтат, намазга мен келдим, намазды мен ушинтип окуш керек экенин эми туйдум деп айтылбайт дейт. Намазды тандаш же тандабаш сенин ыктыярыңда эмес дейт да. Бул Кудайдын буйругу дейт. Демек Кудайдын буйругу болгондон кийин ошол буйрукка баш ийиш керек болот дейт. Буйругу кандай десе, Кудай Таала ошол 5 маал намаз окууну буйруган экен. 6 маал эмес, 4 маал эмес, 5 кылып, ошол 5 маал намазды 5 учурга байлаган экен. Ошого баш ийип Кудайдын алдында буйругу намаз окуу, намаз тургузуу эсептелинет. Ал эми ошол буйрукка баш ийип намаз окугандарга Кудай Тааланын убадасы бар. Алла Таала айтат, мен өзүм менен өзүм келишим түздүм дейт. Өзүмө өзүм убада бердим дейт да. Кимде ким 5 маал намазын бекем